Интернетке тараган бул тасма Өзбекстандын Фергана облусунда тартылганы айтылууда. Мында газ берүү ишканасынын кызматкерлери иш токтогондон кийинки нааразычылыктарын айтышууда. Быйылкы кыш Өзбекстанда оор болчудай. Анткени калың жааган кар жана ызгардуу суук энергетикалык көйгөйлөргө себеп болду. Коңшу өлкөдөгү бул абал Кыргызстанга да таасирин тийгизиши мүмкүн дешет эксперттер. Так, эми азыркы энергетикалык кризис Борбор Азия мамлекеттеринин болгондо дагы ошол дөм мамлекеттери Казакстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасындагы акыркы маалыматтарга таяна турган болсок, бул башталды биринчи. Эми анын жалпы экономикага, анан ошонун ичинде Борбордук Азиянын экономикасына канчалык деңгээлде таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул терс таасирин тийгизет. Сөзсүз түрдө кантип тийиши мүмкүн. Эми энергетикалык каатчылык болуп атканда сөзсүз түрдө ал өндүрүш процессине терс таасирин тийгизет. Өндүрүш процесси сөзсүз түрдө экономикалык абалга да терс таасирин тийгизет. Ал ошол ички алыш бериш, сырткы алыш бериш, экспорт импортко терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө ал терс таасири биздин кыргыз экономикасына да кандайдыр бир деңгээлде тийиши мүмкүн. Ал эми Ош электр тармактар ишканасы коңшу өлкөлөрдө орун алган энергетикалык тартыштык Кыргызстанга таасирин тийгизбейт деген пикирде. Анткени кышка ар кандай кырдаалга даярдык көрүлгөн. Ошондой эле Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү былтыркы кышка салыштырмалуу көбүрөөк экенин билдиришти. Өзбекстанда булар электр энергиясын газ менен өндүрөт. Аларды газ менен деле маселе болуп калат. Кошуна Казакстанда бул единое кольцо деп коет, бул шакекче менен иштейбиз. Аларда маселе болгондо биз жактан берип турабыз, бизде маселе болуп калса бизден берип турабыз. Ошон үчүн бири-бирин толуктап турат бул сет. Демек азыр Кыргызстанда энергетикалык жактан кооптонууга негиз жок. Жок, азыр эч кандай негиз жок кооптонууга. Деген менен энергетиктер үнөмдөөгө жакшы көңүл буруу маанилүү экенин белгилешүүдө. Ар бир аймакка белгиленген нормадан ашпоо үчүн чектөө коюлган. Ага ылайык таңкы жана кечки саат 6-дан 9-га чейинки аралыкта электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырышууда. Үнөмдөө маселеси чоң маселе болуп турат. Ал жерде дефицит мощности деген темадан бир аз арылыш үчүн ошо кечинде айрыкча кечки бизде рейдтер жүргүзүп атабыз. Биздин өзү ишкерлер барып жерлерди түшүндүрүп атат. Үнөмдөө иштеринин кечки максимум бул 5-тен 9-га чейин, эртең 7-тен 9-га чейин үнөмдүү иштерин түшүндүрүштөр жүргүзүп атабыз. Экономика илимдеринин профессору Мирлан Убайдуллаев коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда энергетикалык каатчылыктан алыс экенин белгилейт. Буга өлкөдөгү суу ресурсу себеп. Деген менен аталган ресурсту туура жана максаттуу пайдалануу зарыл. Кыргызстандагы каатчылык, ошол энергия каатчылык көп эле ошол Өзбекстан же Казакстандагыдай болбошу мүмкүн. Бизде эми мамлекет көп эле мындай чоң эмес, өндүрүш мындай алардыкындай күчтүү эмес. Ошол эле мезгилде ресурстар, суу ресурстары өзүбүздө. Энергия ресурсту иштеп чыгуу мүмкүнчүлүктөрү бар да, ошондуктан бизде алардыкындай мындай оор болбойт. Эске сала кетсек, өткөн кышта тагыраагы 25 январда Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстандын көптөгөн жерлеринде электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурап, ири аймак жарыксыз калган. Мартта өкмөттөр аралык комиссия буга Өзбекстандын энерго системасындагы алишемдик алып келген деп жыйынтык чыгарган. Казакстан менен Кыргызстан мүмкүнчүлүктөрүнө таянып 1 саатта жарыкты калыбына келтирсе, Өзбекстанда бир нече күнгө созулуп кеткен. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.